Башталыш 3 бөлүм 10 аятта адам бактан сенин үнүңдү угуп коркуп кеттим. Анткени мен жалаңачмын. Ошондуктан жашынып калдым деди. Бизди тандап алган бул Кудай ким? Чабуул кылууга даярмын деген шайтандын ошол күнү Эденге жашынган күндүн алтын нурлары кең бакчага кирип, мөмөлүү будактарга алмаз тамчылары болуп шүдүрүп түшкөн. Обо эне биринчи аял кооз басып, жаракка жуунуп, капканга бейкүнөө кадам таштады. Ошол учурда биринчи аял менен биринчи жыландын биринчи жолугушу болгон. Аял жылан менен айтыша баштаганда, ал анын жанын уурдап алды. Шайтан менен талаша баштаганда утулуп калат экенбиз. Аял муну жасап утулуп калды. Ал жаратуучусунун коргоо чуркап, капканга түшүп, шайтан аны күтүүсүздөн кармап калды. Ал Кудайга баш ийбей, жемиштен жеп, күйөөсүн ынандырды жана алар Эден багындагы бардык түрлөрдү жана бүт жер жүзүн күнөөгө чөктүрүштү. Мындай кырдаалда жараткан эмне кылыш керек эле? Ар бир ата энеге окшоп, үйүнөн качып кеткен баласына жасаган мамилеси сыртка чыгып, аны издөө чыгуу. Башталыш 3:9 мындай деп айтылат. Ошондо Кудай теңир адамды сен кайдасың деп чакырды. Ал эми бадалдын артында жашаган адам ата менен обо эне титиреп жооп беришти. Биз корктук деп. Жана бул жылан айткан чоң калп. Кудайдан коркуу керек. Буддисттердин ибадатканасында, индус королорунда, мусулман мечиттеринде, еврей синагогаларында жана машаяктардын чиркөөлөрүндө кайсы гана ыйык жер болбосун, кээ бир адамдар бул жалганга жабышат. Ал дайыма бирдей. Кудайдан коркуу керек. Ошентип каардуу жана коркунучтуу Кудайды тынчтандырууга үмүттөнүшүп, миллиондогон ишенимдүү адамдар өздөрүнүн када салттарын аткарат. Китептерин окушат, намазын окушат. Неге? Жакшылыктын душманы адамдардын акылын сокур кылып, алар коркуу менен Кудайга суктанып, аны катаал деп эсептешет. Анын негизги касиети бир гана адилеттүүлүк, суроолуу көз менен карап, соттоп, адамдардын каталарын ачып аларга өкүмдөрүн түшүрүү деп ойлошот. Анда чындык кандай? Бул кара шекти жоюу үчүн Ыйса биздин арабызда жашоо үчүн келип, дүйнөгө Кудайдын чексиз сүйүүсүн көрсөткөнүн ачык айталы жана бул баарыбыз үчүн жакшы кабар. Кудай бизге ата сыяктуу. Ал сүйүүчү жана мээримдүү Кудай. Күн сайын ал сени жана мени анын кечирилишин кабыл алуу үчүн күнөөлөрүбүздү ага тапшырганды күтөт. Каардуу жана адилетсиз Кудайдан келет деп ойлогон жаза биздин иш аракетибиздин натыйжасы. Катуу, таш боор Кудайга ишене берүүнүн кажети жок. Анткени ал сенин жаныңда сактап калуу үчүн эбак эле жалгыз уулун жиберген. Бул сага жана мага болгон сүйүүдүн эң чоң далили. Бул чындык.